Жаңылмаштар элдик өзеки чыгармачылыктын бир жанры. Ата-бабалар балдарын туура сүйлөгөн, эски тутуусун бекемдөөдө жаңылмаштарды кеңири пайдаланышкан. Бүгүн биз шаар тургундарына жаңылмаштарды айтып берүүсүн суранабыз. Номер 25 Ак Тайлак бала бакчасы. Бул топто логопед менен сабак өтүп жаткан чагы. Ар кандай көнүгүүлөр жасап, математика, тилди өнүктүрүп, логикалык ой жүгүртүүгө багытталган кыска сабактар болду. Кичинекей болгондоруна байланыштуу жаңылмач айта алышпайт экен, бирок жыйынтыктоочу катары ырларды ырдап беришти. Если дождь пали, мой зонтик я беру с собой, очень яркий и большой, желтый, как голубой. Русские красные носы, сочные, вкусные, сладкий плод, а зеленые пышные хвосты украшают огород. Уважаемые родители, к 3 годам ребенок... Адис менен сабак баланын эс тутум, көңүл буруу, жалпы жана майда моторикасын сүйлөө речин өнүктүрүү менен башталгыч мектепке даярдайт. Логопедиялык сабактар балаңыздын тең туштары менен достошуу максатында анын баарлашы жөндөмдөрүн да өнүктүрөт. Такая причина, вероятность того, что обязательно нужно проверить слух ребенка. Анда эмесе келечектеги адистер, студенттер жаңылмаштарды айта алышабы? Биз Ош мамлекеттик университетинин кыргыз-түрк филология факультетине келдик. Анда эмесе экспериментти баштайбыз. Биринчи өздөрү билген жаңылмаштарды сурайлы. Чал чалгы чапты, чалды чайын чакты, чал чаканага чуркады, чаканага чалдар, чакап чайдын жамасын чачты. Тай айтат деп ким айтат, тай энеси бар айтат. Бар айтат деп ким айтат, барын билгени айтат. Эл айтат. Бир аз татаалдаштыруу максатында атайын даярдап келген жаңылмаштарды беребиз. Балапан баскан бадалдагы бактекти жамандар көрөт, балапан баскан бадалдагы бактекти жамандар көрсө, балапан баскан балдардагы бактектин жамандан учса, балапан баскан балдардагы бактектин балапан өлөт. Адашты, бирок эч нерсе эмес, алда дагы 3 жылда окуу курстары бар. Үйрөнүшөт. В школе, чтобы знания получал, как достаточно. Логопедке качан кайрылса болот. Сүйлөө речинин кеч өсүүсү, сүйлөө речинин түшүнүүсү бузулганда, тыбыштарды туура эмес айтууда, кекештенгенде. Ал эми сабактын убактысы жаш курагына көз каранды. Мисалы үчүн 4 жаштагыларга сөзсүз 15 мүнөт болсо, эгерде жаш бала чоңураак куракта болсо 25 мүнөттү түзөт. Жумасына 2-3 ирет сабак өтүлөт. Логопед балдардын сөздөрүнүн жыйымын толтуруу жана кеңейтүү, сөз байланышын өстүрүп, сабаттуулукка окутуп, грамматикалык каталарын оңдоо менен аракеттенет. В зависимости от той проблемы, которая у ребенка. Бүгүн дал ушул ардактуу кесиптин кызматкерлеринин күнү белгиленет. Логопеддердин эл аралык күнү 2004 жылдын 14 ноябрында жыл сайын белгиленип келет. Айтканча, жаңылмаштар бир гана эски тутууңузду бекемдебестен, ошондой эле дикцияңызды өркүндөттүрөт. Андыктан аларды бат окуп турууну унутпаңыз. Бир гана эл аралык логопеддер күнү гана эмес.